бул китепти Григорий Петров жазган. Бул китеп Финляндиянын өнүгүү туурасында китеп. Финляндияны Снеллар аттуу киши өнүктүргөн. Ал дүйнө жүзүн бүт кыдырып, Финляндияны өзү кыдырып чыгып, ар күнгө мындай ар кандай сабактарды айтып, үйрөнгүлө деп алдыга максат коюп аларга көмөктөшкөн. Окуучунун Сугашкидеги. Men bu kitapta gelecekteki maqsadimni cho'ngroq ma'naviy qo'y degan temada olgan. Men al joyda o'qidim. Al joyda bir o'quvchisi ag'ayni aytibdi. Ag'ay, men aldiga qo'ygan maqsadlarim aябай cho'ng. Biroq maktabga bo'lgan qiziquvim, o'qishga bo'lgan qiziquvim aябай nachar bo'lib жатат. O'qishga kelgim kelmay, sabaqlarni atqargim kelmay жатат deb aytadi. Окуучуларчы Сугашкидеги мен руханий дүйнөбүздө жолугушууну үмүттөнөбүз. Ал жерде руханий дүйнөбүздө бир кыздын агайына кат жазган жөнүндө түшүндүм. Ал жерде кыз өзүнүн бир жаман ойлорду сразу эле өзүнүн жүрөгүнө кабыл алып, аябай өзүндай жалгыз сезип экен. Ал жерден агайы менен сүйлөшкөндө толкундалып, эмне деп айтаарын билбей калат. Кийин агайына кат жазат. Ал агайына кат жазганда руханий дүйнөнү кантип тазалоону сурайт. Мен бул китептен сынактан коркконду үйрөндүм жана сынакка барууда бизге эмне кылышты жана кантип коркууну жок кылышты үйрөттү. Мен бул акыл эмгегин маданият деген китепти окуганда бул өзүм жөнүндө кандай кызык табылган жөнүндө түшүндүм. Мисалы бул китеп жаш баланы кичинекей кезинен кандай өстүрүү, кандай кылып окутуу жөнүндө үйрөтчү. Мисалы бул китепте ичинде болсо стиль жөнүндө, адамдарды кызыктыруу жөнүндө, бул китеп стресстен арылтуу жөнүндө ар кандай нерселерди үйрөтчү. Окуучунун Сугашкидеги. Мен бул китептен китеп билим булагы деген теманы окудум. Бул темада мен өзүмдүн китепти канчалык көп окусам, ошончолук өзүбүзгө пайда экенин билдим. Бизге электр энергиясы жана күндүн, айдын нурлары кандай керек болсо, мээге китеп дагы ошондой жарык берет экен. Китеп бул деңиз экен, китепсиз кейиш экен, ошончо китеп билсең, ошончо жеңиш экен. Кыргызды аяйлычы, кыйнабай таяйлычы, эч десе окуганга экөөбүз жарайлычы. Сөз берсек туралычы, сөз баалап угалычы, келгиле китеп менен келечек куралычы. Китеп